областында биринчи болуп түзүлгөн. Биз жогорку аренага чыга албай аткан себебибиз биринчиден айында, анын үстүнө экинчиден биз маданият иштери менен тыгыз байланышта болгондугубуз. Madani oyunzok alasıca ар кандай konkurslar менен biz ушул маданият үйүндө ушул 20 000 элдин арасында элди жакшынакай майрамдар менен өткөрүү менен болуп biz ушул чоң аренага чыкканга мүмкүнчүлүк анча болбой жатат. Ошентсе дагы biz мындан ары өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүз, репертуарыбыз жакшы жетиштүү деңгээлде, ошондуктан биз жогорку аренага кичине болсо да умтулуу жасап атабыз. Бүгүнкү күндөн баштап Кудай кааласа деп. Бул ансамблде мына азыркы мына кичинекей балдар 44-чү балдар. Бул ансамблде орус, күрд, украин, поляк, немец, белорус бардык улуттар, 28 улуттун негизинен бардыгы ошол топто катышып, ойноп, ырдап кетишкен. Алардын биздин ансамблдын тарыхы турат, ошондо жазылып бар неме алган. Биздин жетишкендиктерибиз дагы бар. Биз ушул кийинки күндөр компьютердик неме чыккандан кийин аппаратуралар. Биз ушул жерде гана туруп калдык. Ага чейин ушул Жалал Абадда кандай чоң мероприятие болсо дагы ушул ансамблди келип алып барып, Арсбек Медиевдин чыгышына да ушул биздин ансамбль чоң негиз болгон. Себеби ошону биз коштоп жүргөнбүз. Биз автордук кечелерин ошондо өткөрүп, мына азыр эми күлгүн жаш болуп, бирок компьютердик аппаратуралар менен негизи мынакей 92-жылы биз ушул Жалал Абад областынын атынан Бишкекте биринчи эстрада аткаруучулардын конкурсуна Кыргызстандан 12 ансамбль катышкан. 12 ансамбль ичинде ушул Жалал Абад областынан биз катышканбыз, дипломант болуп келдик. Андан Ошто конкурсуна катыштык. Анда дагы лауреат болуп келгенбиз. Жалал Абад областында областтык жаңы ачылган Жалал Абад областы жаңы ачылганда, бунда дагы эстрада конкурс болуп, бунда биз 2-нчи орунду алганбыз. Анда райондо дагы конкурстар жүрүп турчу. Анда негизинен 1-нчи орунду эч кимге берчү эмес, биз дагы деле ошондой болсо керек. Эми негизинен кыскача сүйлөйүн. Биздин группа негизинен таланттуу, шыктуу, өнөрлүү балдар. Группага эч кимдин акча төлөнбөйт. Бардыгы биз өзүбүздүн каражаттан, мына азыр 1-2 жылдан бери бир мага төлөнүп атат. Калган 5-6-сы бекер ушул тапкан өзүбүздүн мына жерден киреше болобу оюн-зоок уюштуруп, мына ошондон бир 30-40-50% чейин неме алынат. Эмесе биздин достуктун келечеги кең. Bizde aldıda işimiz, çıkarmacılık işimiz negizden aldıda da öyle. Bizge daha vakit var. Bugün olursa erten uşul respublikada dağıragan çoğun grupa olarına men tereң işinen. Sebebi talantlar, oşuğa tatıklı talantlar var. Sizlerden kolduğunuzlar olsa, kiçineden bayağı marafondun negizinde oşul köptü kursa kör bulat demekçi. Kiçineden salınızlar olsa dağı bizge kompüterdik aparat alganda olsa dagı jardamыңыздар тиет деп ойлоймун. Келгениңиздерге чоң рахмат. Сиздерге дагы ишиңиздерге ийгилик, чоң бакубатчылык, ар бириңиздердин үйүңүздөрдө шаң күлкү каалайм. Келгениңиздерге чоң рахмат. Nam berse. Andemese бүгүнкү марафонду ачып берүү үчүн Сузак райондук администрация башчысынын орунбасары Таалай Элназаровго беребиз. Урматтуу бүгүнкү достук тобунун кызматкерлери, жакындан алыстан келген коноктор, мен акимибиз райондо эмесиде ошол Аким Өзбекбоевдун атынан келип отурам, как орунбасар катарында. Төрагабыз Аматан Жумкуч азыр келди. Алдагы бир жүйөлүү себептер менен уруксат сурап келип кетти. Ошондуктан бүгүнкү телемарафон мен айтып атам, ушул достук тобунун белгилүү районго, областка
уюштуруусу менен өтүп жатат. Ошондой эле биздин айыл өкмөтү, Багыш айыл өкмөтүнүн жардамы менен мына бүгүн атайын бир демилге көтөрүп уюштурган кезде мен айтам, ушул эмне максат менен уюшулса, ошол максатка жетсин деп, ошол администрациянын атынан, рай кеңештин атынан айтып кеткенге уруксат этесиздер. Чынында мына достук тобун Мыктар Кырбашев айтып кетти. Баягы союз мезгилинде дүңгүрөгөн бир совхоз болчу, ошонун алдында маданият үйү, аябай күчтүү коллектив болчу. Бүгүнкү күнү ушул Мыктардын жетекчилиги менен область болуп мына 90-91 жылы түзүлгөндөн кийин Мыктар ошол жака таштап кетип калбастан кайрадан ошол кыйынчылыкка чыдап балдарды уюштуруп мына 44-чү баягы балдар келип иштеп атат деп атканына сыймык сануу менен айтса болот. Бул деген жарым кылымда ушул түптөлгөн баягы ансамбльди, коллективди уюштуруп элге, журтубузга белгилүү кылып өзүнүн баягы өнөрлөрүн жакшынакай бир руханий маанайлар тартуулап келип атышат. Ошондуктан бул коллективге дагы биз мындан да кийинки өркүндөшүнө, чыгармачыл ийгиликтерине, жарала беришине бир эле райондо эмес, бир эле айыл өкмөттө эмес, областта, республикада керек болсо башка бир чет мамлекетке жол ачылсын деген ниет, калыс ниеттерибизди, тилектештигибизди айтып коймокчу. Достук коллективи мен бүгүн абдан толкунданып турам. Себеби бул чакыруу билетин алган күнү ошо чакыруу билетине жазыптыр да достук ансамблинин 2 кем 30га чыккандыгына байланыштуу марафонго чакырабыз деп. Мындай алып караганда бул тарыхы жагынан өтө узак ансамбльдердин катарына кирет. Себеби Кыргызстанда мындан 28 жыл мурда саналуу гана ансамбльдер болса керек. Себеби дегенде биздин кыргыз эстрадасы мындан өзү 35 жыл мурда пайда болгондо 68-жылы биринчи кыргыз эстрадасы пайда болгон. Мына ошондой учурда мындан 28 жыл мурда ушу биздин Октябрьскийде ушу достук ансамблинин пайда болушу бул чоң ошол учурдагы дагы азыр дагы биз чоң тарыхый окуя деп эсептешибиз керек. Андан кийин мына чындыгында андан бери далай мезгилдер өттү, убакыттар алмашты, замандар алмашты. Мына ошого карабастан ушул ансамбльдин айылдык шартта жашап келиши буга биз терең баа беришибиз керек. Ошон үчүн бул коллективди жетектеген Муктарга анын жалпы составына чындыгында терең ыраазы болушубуз керек. Бул коллективди биз дайым эле баягы өзүбүздүн тоюбузда же башка бир жакшынакай шагын шөкөттөрдө эстебестен бул коллективди мен ойлойм дайыма эсибизге сактап, дайыма ушул коллективди эстеп, анын бизге берген жанагындай духовный байлыгы бизге дайыма керек да. Ошондуктан бул коллектив мына жетекчиси абдан оптималдуу сөз сүйлөп атат. Биз ушу областтык деңгээлде, райондук деңгээлде эле жүрө бербестен биз мындан жогорку деңгээлде, республикалык деңгээлде же чет өлкөлүк деңгээлге дагы чыгабыз деген оюбуз бар деп. Мен буга терең ишенип калдым. Себеби коллективдин составы ушунчалык жаш. Мына азыр эле биз бир нече чыгармаларын угуп көрдүк. Ушул жерде абдан келечеги кең чыгармачылуу коллектив бар экендигин терең ишенебиз. Мына ошондуктан эми мен бул коллективге могу жерде биз азыр бир Муктардын туугандары да болобуз. Муктар биздиге тагалары да болобуз Муктардын. Мына биз чогуу келдик эле. Мына ошо бүгүнкү мындай марафон бул оптималдуу деп ойлоп коюу эмес, тынымсыз эмгек кылатыбыздан ушу 1,5 миң сом акчаны ошо кошуп коет.
Кудайдын достукка бардык жакшылыктарды каалайм. Канчалык кыйынчылыктарга чыдап, ушул өзлөрүнүн тобун сактап калган үчүн таазим кылам. Ошондой эле ырга достук ырым татыр өчпөсүн, ынтымакта ырыс сенден кетпесин. Ачаат ачып эл журтумдун тоюнда даңкты атайын достук ырганын деп өзүмдүн жана биздин Бибилелик дарыгерлер тобунун атынан ушу 5 сомду урматтуу чоң ийгилик ушунча жылдан бери талкпастан өздөрүнүн өмүрүн өркүндөтүп келе жатып дагы өсө берсин. Жана жогоруда биздин агалар айткандай, бир эле Кыргызстан көрбөстөн булардын концерттерин, оюн жоокторун башка сырттагы мамлекеттерде көрсүн. Биздин жакшы жетишкендиктерди алып чыгып көргөзсүн. Дайым жакшылыкта бирге бололу, элдин артын алып жүрөлүңөр. Биз да өзүбүздүн кичине салымыбыз бар деп коштоо көрсөтөбүз. Men özümün atından Дайыма елдің башы бірігіп, елеман болып, шындай татынақай чыған бизнес жігіттер, бизнес аялдар, қошымшалар қошып, ұшыл достықтың атын айтылу бүгін өрініне ғана емес, жалпы ұшыл Қырғыз елгесіне жайылсын. Қырғызстан, Орта Азия, Қазақстан барлығына мен білуін чоң топ оларына менің ішенемін. Жаңадағы ұшыларға чыңден сұлық, ұзын өмір қалаймын. Райондық маданият бөлімінің атынан ішіне қошымшасы бар біле, барлығы жақшылықтар olsun.
Madeni көрөнгөсүн көтөрүүдө достук эстрада тобунун жетекчиси Курбашев Муктардын салымы аябагандай зор. Ошон үчүн жеке анын ичинде өзү иштеген коллектив Рахманов мектебинде жакшылык иштердин баардыгын ошол Курбашев Муктардын аркасында көтөрүлөт. Ошон үчүн мектептин атынан, коллективдин атынан Октябрь айылдык балдар музыкалык мектебинин комузчулар тобунун атабында эмес, ушу бардыгы Багыш айыл өкмөтүнүн элдердин достугунун жаңылашып эсептейбиз. Ушу жакшы санагандар, дос санагандар бар жок ошол жерде Багыш айыл өкмөтүнүн маданиятын, достук тобунун маданиятына кичине болсо да салым кошобуз деп келип отурабыз. Бул жерде мен айтып кетүүчү нерсе достук эстрада тобунун бир артыкчылыктары бар. Бул артыкчылыктар биздин кыргыз элинин элдик ырларына ошондой эле дастандарды дагы өздөрүнүн өздөрүнүн бир эмесине кошуп өзүнүн концерттик программаларына ушундай элдик ырларды ырлап жүрүшөт. Булардын башка топторго караганда элдик ырларды ошондой эле классикалык чыгармалардан кошо алып жүргөнүнө биз сыймыктанабыз. Ошол менен бирге биз достук тобуна дайыма ден соолук каалайбыз. Ушу достук тобуна келгендер жана ушу достук тобунун кайра кетип башка жерде кызмат кылып эмгек тенип аткандарга баардык бакыт тилеп каалайбыз. Ушу жерге келген кыздарга, балдарга бар жогу бактылуу болсун. Дайыма ушу достук тобунда эле көңүлдөр ачык боло берсин. Чоң рахмат. Marhumuna biz şimdilikten koşuyoruz. Özümüzün Dikan Çabar'ın adına, isim yazın adına ilk olarak bizler. Şu estradalık topukta azırak düşen kolu hayra gözün azırak koşacağız var, uşan koşu geçsin. Biz uşun dostluktu kança yıl uşun yerde yaşasak, oşunca yıldan beri daima uşun bizdin regionda ayet bir büyüden jakşılık gündöründe uşulardın muzikasını çağırıp durgan köbesinin uşun ballardın işlerine ийгилип чың ден соолук каалайм, дайыма ушулардын таланты ашып таша берсин. Ушундай күндөрдө болгон жогорку республикалык телевиденияда чыгып ошол жерлерде жаңырган музыкаларын көргөн телевидениялар. Бул балдардын таланты daim aşık olsun. Bunlar kolektifi ayağı yaş. Bunlarda kudul desen kudullar var. Yazgan muzikantlar var özünün arasından. Jetekçileri kalaytın, talantlı taşların jigit. Daima uşulardın den sooluğu çın bolup talantı taşa bersin. Anan bekerden aytkan emes muzika. Muzika bu adamdın can ergitken muzika, daima kuvançta bölep turgan muzika, şanga bölegen muzika, daima tuğulgan gündörde, toylarda uşunday şanga şangırlap jüre bersin. Bekerden aytkan emes, maga berçi jarıp kaşık muzika dep. Oşon üчүн daima muzikalar жаңырып jüre bersin, özüңөрдүн дагы маанайыңар кел, талайыңар жарып болбосун. Бүгүнкү марафон, бекерде марафон дегенде мен ушул балдардын марафонунан үйлөрүнүн атынан ешсем башка. Достук тобунун мүчөлөрү
Mına bugünkü sizlerden marafonlar menен kutluk. Bugünkü marafonuna жаңыласына мен дағы өз үй бүлем атып. İşlerlerge iyilik, den soğuk, kalak, Kulbaylı ayının törayımın adından neme? Şimdi belek, ana özümdün adından, özümün үй бүлем adından azırak ben varlıyım, şunu sat koyuyor. Dostluk esrarı doğulan şimdiden soğuk işlerine iyilik Argayın şu zalda emes, Aktiyabisi, Kogat bölümünde Uşulardın oğulları canla versin. İşlerine iyilik var, özümüzün, büyük özün aklımızdan içine bir belek var ne? 200'lü. Susam. Денсаулық болса әлбетте барылы, ошондой эле чыгармачыл адамдарга әлбетте колдоо керек. Ушул биз дагы өзүбүздүн колдообузду көрсөтүп, кичинекей үйүбүздүн атынан салымыбызды кошуп коелу.
neticelerdi gösterip atat. Biz göve olup atağız, ayıldardın arasında okşar. Toylarda, jalan toylarda katışıp atasınlar. Emgeğinger çoğun, anı bileriz biz. Uşu toğunlar daha göbeysin, azayıvasın. Den soğuluk bolsun silerge. Buna yeldin kuvanıçın bölüşüp, toylarda kuvanıçların bölüşüp bir öğrenirdi kalayım ben. Uşağını menen birge, menin diyhan çarı alıp bizerine. 200 kilo buğday koşup koyayım, şunun muhtar özün barı alıp gelirsin ha. Şunday kılalı. Hem bu köp gösege jara olsa da hem içine tilek, ümit. Dostluk memesine istirada toğuna gelgenlerine çok rahmat. Ben kalanım ne birinciden şu muhtar dost bolup nari ekoz şu kişinekeyizden beri birge çoğunluğumuz şu dostluk istirada toğuna açıkanına ben isim yoktanam. Şimdi de şu muhtar dostuma nanara iyiliklerdi kalayım. Nanardağı önü örüp ne versin. Oh,
бүгүнкү ушу достук ансамблинин жаңылануу боюнча өткөрүлүп жаткан марафондун катышуучулары ушу бүгүнкү аземге куш келипсиздер. Мен ушу достук ансамбли жөнүндө кичине айтып койгум келет да. Мындай караганда жер планетасында жашаган бардык канаттуулар, адамдар, айбандар, шылбут жаныбарлардын бардыгы бирдей тамактанып, бирдей жүрөт. Бирок айырмасы ушу жаныбарлардан, же айбандардан адамдардын айырмасы менимче ушулардын искусствону сүйгөндүгү, ыр бийди билгендиги, сүйлөгөндүгү менен айырманат да. Эгерде биз ушу ырдабасак, бийлемесек, искусство менен жакындан тааныш болбосок, сүйлөмөсөк, адамдардан айырмабыз болбой калмак. Мына бүгүн өткөрүлүп жаткан ушул марафон чынында өтө туура катталып, туура убагында өткөрүлүп жатат. Мында айланаңызда карап көрүңүздөрчү, ушу октябрь айында же болбосо Багыш айыл өкмөтүндө 17.000ден ашык адам жашаган жердеги биздин ушул док культурабыздын кебетеси. Ушуга батырлык кылып, Кырбашев Муктар ушуну бир оңдойт деп колго алган экен. Муну бардык ушу жерде жашаган тургундар ушуну колдошубуз керек. Эми ушу достук тобу жөнүндө мен көп жерлерде болом. Жиналыштарда, концерттерде, чогулуштарда. Чынын айтайынчы, ушул эч бирөөнүн мен ушул достук тобунун ансамблинин балдарына же ойлогон кыздарына, Гүлзина, Муктар, Палай, Эдил, ушул балдардын бирине окшоштура албайм да. Булардын ушунчалык бири-бирине ырдагандары, ойлогондору өтө жакшы. Бардыгын айтып жүрөт, биздин достук тобуна эч кимиңер жетпейсиңер деп. Демек биз ушуну дагы колдоп, кубаттап, ушул достук тобун биз өйдө чыгарышыбыз керек. Ушул жерде отурган бардыгыбыз колубуздан келген мүмкүнчүлүгүбүздү беришибиз керек. Силердин алдыңарда мен убада берип айтып кетем, ушу мамлекеттик эмес уюм катары быйылкы жыл программада кеч калдык, кийинки жылга ушу аракет кылып, ремонтту жана бөлөк нерсесине, же болбосо инструментине аракет кылып көрөм эми, алып берем дей албасам да, балким жардам берем. А бүгүн болсо ушу үй бүлөбүздүн атынан 500 сом накталай акча, ошондой эле 100 килограмм будай деп кошумча кошуп кетем. Бүгүн мен аксакалдардын атынан бүгүнкү өткөрүлүп аткан марафонго колдойбуз, баарыбызга туура болгон элди тааныткан үч эле неме болот. Бул маданият, искусство жана жазуучу, балбан деген. Ушу гана үч немеден элди таанытат. Искусство, маданият, балбан, элдин балбаны. Ушу элди жерди тааныткан үч эле неме болот. Искусствону Чыңгыз Айтматов аркылуу таанып атабыз. Маданиятты, искусствону Үбөсере Бейшенели аркылуу таанып атабыз, дүйнөнү таанытып атат элде. Ошондой эле биздин маданиятыбыз мына ушу таркап кеткен немени Кырбашев Муктарга рахмат, аксакалдардын атынан айтып коюшум керек. Ушунчалык сактап, ушунчалык ушул күнгө чейин жокчулукту бар кылып, ушунчалык алып келип ушул даражага таанап келет. Мен элдин атынан ушу ыраазычылык билдирип коюшум керек. Мына бүгүнкү марафонду ham туура өткөрүп атат. Муну колдошубуз керек. Муну дайыма эметишибиз керек. Мына ушу Багыш айыл өкмөтүн, Багыш элин тааныткан мен ойлойм ушу маданият. Каерде болсо достук, каерде Багыш айыл өкмөтүн, каерде Октябрьский экен. Ошон үчүн бизди Кыргызстанга, башка жерге тааныткан мен ойлойм ушу достук эмес бул эстрада тобу болуп эсептелет. Ошон үчүн буларды колдошубуз керек, дайыма эметишибиз керек. Балдарды буларга күч-кубат берсе, мында буяка дагы мында жаштарды тартып, искусствого башкаларга ушунду өкүлдөтөбүз, мындан буяка дагы колдон келишинче аракет кылып, биз колдойбуз. Бул эле эмес, кайсы малда болсо жардам сурасам жардам беребиз. Эч андан тайманбай ушуну кармап, балдарды таанытып, искусствого таанытып, ырдатып, ойноп күлүп жүрөбүз. Силердин тобуңарга бак каалайм, ынтымактуулук каалайм, денсаулык каалайм, мындан бери ынтымак болуп, тапкандар тойлорго насип этсин, бактылуу болуп, эч жаман көрбөй ушундай элди таанытып жүрөбүз. Рахмат. Эми үй бүлөнүн атынан менин жайыма 500 сом
Ödülün adından, o bağlı kalbazın adından daha zardan beren. Maratonun katılışçıları, sizlerden bugünkü madaniyat kulturasının maratonun gecesinden kutluqlar koyuğa olsa dediniz. Buna bizden Oktyabr aydık madaniyat uyuyor. Özümüzden bilesizler, bağırdıklar belgili bizden Akdın Kaşkasında yaranılmaz oblastın Masıştağında. Dağı gelecekte ümit var, oblastımız Kırgızistan'ın dengelerindeki jaş talantlar çıkar, Cenab-ı talantlarından da öykündettiğin çok ümittörüz. Buna göktü bursa göl bulut, gölde bursa sel bulut degende köpçülük eken, yer var eken, yurt var eken, işker adamlar var eken, ağayı tuğanlar var eken degende konu koşular var şular bilen dağı şöyle madaniyat kulturamızda kolda versek, bundan da жақсырақ kutlarını tutup eder degen çok ümittörüz. Rahmat işinize bir iyilik bulaversin. Daima intimak olunuzda elimizden yurtuzlardan ayma güzüp caynap, oylap kırıp yerli hizmatta jüverizlerdir kelektik gideriz. Hormatly katılımcılar, men de şu maratonga katışıp atkanıma kuvançlı oldum. Bu yerde şunday, mına muhtaram oşagan patriot desem болады, patriot жігіттер бар екен, мына ушулардын күчү şu eskiliğe жетip kaldı desen ne olur? Şu klubtu kara kalına getiririz деген hareket olacaktır. Men buga aябай кубанып турам азыр. Мына бизде Азия Өнүктүрүү банкынын атайын дискреционный грант боюнча фонду бар. Мына ушул фондудан кийинки жылы 2004-жылы мына Кудай буйрса азыры калды. Ошол жылы 2,5 миллион доллар акча бөлүп беришке аракет кылабыз. Ал үчүн мына ушул марафон катышуучулардын дагы бардыгына рахмат айтып коюшубуз керек. Бул дагы ошол фондго өзүңөрдүн саламыңар катары кошулат. Андан тышкары ушул жерде иштеп аткан жаштарга, чыгармачылык таланттарга, айрыкча буларды акыркы мезгилде өтө баалап калган себеби ушундай шартка карабастан иштеп атышат. Буларга чынында чоң рахмат. Анан да ушул клубду кайра калыбына келтирип алыш ушундан да баягы достук деген өтө бир Кыргызстанга чейин таанымал болуп чыгып келаткан группа мындан ары дагы өсүп, мындан ары дагы ошол мурда калыбында күчтүүрөөк болуп чыгышына биз тилектешпиз. Силерге ийгилик болсун, ушу марафонго ийгилик каалайм. Чын өлкөдө мен көбүн aytып
Геннадий ошол түзгөн группанын аты эмне? Алтында. Мына сиз айтып берсеңиз, ушул достук эстрадалык тобундагы эң алгачкылардан болуп, ушул жерде иштеген адам катары айтып берсеңиз, мурдагы абалы менен азыркы абалы кандай эле? Деги эле сиз иштегенден бери ушул топто кандай өзгөрүүлөр же болбосо кемчиликтер, ийгиликтер болду? Эми 1974-жылдан бери Геннадий Геккер деген немис киши болгон, аябай профессионалдуу музыкант. Ушул баштаганда анда достук группасы Алтындан эле. Андан бери бир 10 жыл өткөндөн кийин поколение кетти, ал Германияга көчүп кетти, андан кийин көбү келип кетти. Ошо 74-жылдан бери өзүм иштеп, мына көп болуп атамын. Клуб маселеси азыркы караганда действительно мына аппаратура жагынан кыйналып турабыз, азыр кыйналбаган музыканттар жок. Эми деңгээли бийик деп ойлойм да, азыркы заманга келгенде. Клубтун немеси мына ремонт биягы социальный жактан вопросторду өкмөт жагынан да кичине решать кылабыз. Көбүнчө өзүбүз тапкан акча каражатты шуга жумшайбыз да. Аппаратурага, айлыкка, формага, ремонт, көбүнчө ремонт. Мына жакында ремонт бүттүк. Текущий ремонт кылдык да өзүбүз. Кайда өзүбүз күчүбүз менен кылдык. Эми муну Геннадий Гектер жөнүндө бир эки сөз айтып коеюн. Бул өзү Германияда окуп келген экен, анан баягы бир убакта келип калган экен, бияка өзү профессионал саксофонист эле, контрабас ойноп келген бир убакта. Анан кийин алып кеткенден кийин Ремислов деген келген саксофонист, аябай жакшы. Азыр Москва шаарында жашап атат. Эми таркап кетти, мына уже 28 жыл болуп атат, өзүм эле калдым чамасы ушу 7-8 адамдан. Калгандары мына жаштар ийгилиги алдыңкы немеси жакшы да, пландары. Жакшы музыканттар болот деп ойлойм го, достук немеси. Мынандай марафондорду көбүрөөк өткөрсөк дейм, өзүдүн потребность жагынан өзү кемчилигибизди турабайбыз деп ойлойм. Рахмат. Мына Мухтар эке айтсаңыз, бүгүн ушул достук эстрадалык тобунун жаңылануу марафонуна күбө болуп отурабыз да. Мындан кийинки ушул эстрадалык тобуңуздун келечегин кандай элестетет элеңиз? Кандай ойлуу максаттарыңыз бар? Биз ушул марафонду өткөрүүнү ушул биздин турган жерибиз, жайыбыз достук маданий борбор болуп эсептелет. Негизинен ушул эстрада тобу жана ошондой эле борборубуздун аты бир атта достук деп. Ушул негизи ушул турган жайыбыз биринчиден жакшы болуш керек. Бизге өзүбүздүн шартыбыз жакшы болмайынча, ошол биздин чыгармачылык деңгээлибиз дагы канча болбошу мүмкүн. Ошондуктан ушул элдин кошкон салымы биздин маданий достук маданий борборуна жумшалат. Өзүбүздүн шартыбызды жакшыртуу иретинде ушул берде талант ээлерине деп. Ошол талант ээлери да ушул жакшы шартта ушул жерде өздөрүн жакшы сезишип, чыгармачылык деңгээлин мындан ары өркүндөтүүгө, ошондой эле ушул ансамблдын дагы мындан аркы келечеги тууралуу ушул марафон болду да. Мындан ары буйрса кичинекей анча-мынча компьютердик аппаратураларды алсак, жогорку деңгээлде республикалык деңгээлге чыксак деген оюбуз бар. Таланттар негизинен жакшы репертуар, жакшы. Мен буга ишенем. Бүгүн болбосо эртеге ушул группа республикалык деңгээлге чыгат деген ойдомун. Рахмат. Мына сиз айтып берсеңиз, ушул жердеги достук эстрадалык тобунда алгачкы десем дагы ошол этаптардын биринде өз салымыңызды кошуп, ырдап ушул жерден аз да болсо үн кошуп кеткен адамдардын бирисиз да. Достук эстрадалык тобу жөнүндө азыр сиздин көз карашыңыз кандай болду? Мына мен бул достук эстрадалык тобуна кичине кезимден бери катышып, ырдап, ар кандай ырларга, оюн зоокторго катышып келе жатам. Мен бул талантымдын өсүшүнө, мен ушунчалык ырдашыма бирден бир себепкер бул албетте ушу маданият үйүнө келип ырдап жүргөн ушу жетекчиси Мухтар Кырбашев эң зор салымын кошкон. Мен ырдап кетишиме ошондой эле мен кандай элестетем, бул достук эстрадалык тобу биринчи биз келип катышып турган маалда албетте
аппаратуралары эски болчу. Ал эми азыркы мезгилден ошол мезгилди салыштырсак, албетте өсүштөр бар. Ар кандай айылдагы таланттарды издеп, ушул жерге өзү чакырып келип Мухтар агай таланттарды таптап өстүрүүдө. Дагы эмне деп айтам, бул достуктун эстрадалык тобунун келечеги алдыда, көптөгөн алдыда максаттары бар. Ошол максаттарына жетсин. Бир гана Жалал Абад областында эмес, Кыргыз Республикасынын, ал эми чет мамлекеттерге дагы чыгып, өзүнүн өнөрлөрүн элдерге тартуулап, ушундай ар кандай ырларда, ар кандай оюн зооктордо, конкурстарда эң алдыңкы орундарда алып жүрө беришине тилектешмин. Рахмат. Достук эстрадалык тобун качантан бери билесиз? Сиз билгенден бери бул топко кандай көз караштарды айта алат депсиз? Мен Мухтардын жыры досу боламын. Мынау 12 жыл болду. Бири-бирибиз менен жыры болуп жүрөбүз. Бирок негизи ушу мен өзүм билем да, ушу Кыргызстанда мындай топ кем да. Жок деп койсо деле боло берет. Анан мен кубанычтуумун, негизи Октябрьскийде ушу маданияттын досум тейлеп, ушу даражага жетип, ушу өркүндөп өсүп атканына мен кубанычтуу боломун. Мен эле маданиятсыз эл, маданиятсыз эч качан эл ушу турмушу эч кандай неме жетишпейт. Маданиятсыз. Эң биринчи маданият керек. Ошондуктан ушу мен калоом, ушу Мухтардын кылып аткан иши эл үчүн өркүндөсүн, барып ойдогуга немесине жетсин. Ушу Кыргызстан боюнча эмес, мына ближний зарубежье, аны неме кылайын, бирок негизи ушу эл үчүн